Биздин студиябыздын кийинки кадырлуу конокторун чакырып алсак, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова жана Жамал Сейдахматова апабыздын келини актриса Айсел Чоткараева бүгүн биздин студиябызда конокто. Кош келипсиздер. Кандайсыз, Жамал апа? Келиңиз. Төрүбүзгө өтүңүз. Биздин бүгүн кадырлуу коногубуз болуп кетиңиз. Келиңиз. Мындай өтүп кетиңериңиздер. Чайдан коюп, сиздерге бүгүн коноктойлуу. Бүгүн Жамал апа биздин темабыз кайнене жана келин темасы. Жакшы тема. Азыркы биздин коомубузда кайнене келин Жамал апа кандай болуш керек? Баштайынбы? Баштаңыз. Кайнене келин бул турмушта жашоонун баары чоң масштабта мамлекет болобу, дүйнө жүзүндөгү адамдардын карым катнашы болобу, эмне болгон күндө да бүт баары үйдөн башталат. А үйдө ким негизинен? Уулуң, балдарыңан башка ким? Кайнене, келин. Кайнене келиндин мамилеси жөнүндө ушу тема козгоп атканыңарга мен абдан ыраазы болуп атам. Анткени илгертен келаткан салт бар. Стереотипный дейт. Ушу келин дайыма кайненеге бүжүрөп ушинтип туруш керек да, ушунчалык бир тим эле таштаңдаган эмекен. Кайненесине тим эле уялбай ушинтип сүйлөйт деген да. Анан иши кылып эмне болгон күндө дагы жакшы жактары да бар. Бирок азыр кенен кесир сүйлөшүп, туура жагын, туура эмес жагын талдаш керек болот деп ойлойм да. Кайнене, келин жаман эмес, келген жер жаман дейт деген сөз бар, Келин бир үйдүн баласы да, ада. Сен өзүңдүн балаңдай мамиле кылсаң, ал кайра сага ошондой мамиле кылат. Сен балаң жакшы, ал жаман болмок беле. Анан бирок мен жашоодон мен көпкө келдим, 80ге келдим. Ушундай үй бүлөлөрдү көрдүм. Кайненелери баласын отургуза албай. Сен эмне болуп үйлөндүң? Кетирбейсиңби? Ой, балам, мен кыйналып кеттим. Жашабачы муну менен деп. Башкача айтканда, жаман көз менен карап ошолорду ажыраштырганга аракет кылат да. Бул бир. А экинчи жагы ошондой эле келин тараптан да кээде. Өлүңдү көрөйүн, ушул мастандын азап өттү. Картайып калган энесин, кайненесин ушунчалык бир жек көрүү сезим менен өз энесиндей көрбөй, бир башка бир ага тоскоол болуп аткан адамдай көрүп акшыңдап турат да. Ошон үчүн ушундайлардын баарын жок кылыш керек. Качан эне менен келиндин ортосунда жакшы мамиле болгондо, ысык мамиле болгондо. Анткени мен мисалы келиниме бир күн айткам, мен сага өмүр бою ыраазымын келиним деп. Сен мага моорке неберелеримди төрөп бердиң го. Ошолорду кандай жакшы көрөм. Мен сага өмүр бою ыраазы болуп жүрүп өтөм деген. Ошо неберелериңди төрөп берген, неберелериңди тапкан келин кантип жаман болсун? Эгер жаман жагы болсо, акырын бир мамиле менен, ар түрдүү сөз менен ошону оңдогонго аракет кылыш керек. Иши кылып ушундай көп проблема бар. Жамал апа, эң сонун сөздөрдү айтып жатасыз, муюп эле болуп тургандай да. Азыр биз бул теманы кыска тыныгуудан кийин кайра улантсак, Строительная компания «Ихлас» предлагает широкий выбор квартир в жилых комплексах. «Ихлас Резиденс», Южный квартал, Делюкс, Грин Парк, Ботанический сад, Тунгуч, «Ихлас Джал». За более подробной информацией звоните в отдел продаж по номеру. Успей купить квартиру твоей мечты. Компания «Эуро»
Это ведущий производитель качественных матрасов, подушек и постельных принадлежностей на территории Кыргызстана. На протяжении более 5 лет мы занимаемся созданием не просто матраса, а по-настоящему продукта здорового сна, соответствующего потребностям вашего тела. Самые лучшие ортопедические матрасы приобретайте в компании «Эура». Килем Маркет более 10 лет на рынке Бишкека. Элитные ковры из Ирана, Турции и Бельгии, которые своим разнообразием не оставят вас равнодушными. На ваш выбор колоритные персидские ковры, популярные и современные турецкие ковры, качественные бельгийские ковры. Килем Маркет. Элитные ковры по доступным ценам. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бизде конокто Жамал апа жана анын келини Асель. Сонун биз маек куруп отурабыз да. Азыр жарнамага тынууга кеткенде дагы бир ушунчалык кызуу сүйлөшүп кетиптирбиз да. Асель, сиз менин билишимче мурда Туңгуч театрында иштегенсиз, э? Анан кийин эле ушул актерлук чөйрөдөн экенсиздер да. Турмушка чыгарынасында Жамал апанын бир сынынан өткөн окшойсуз, э? Кандай таанышып калдыңыздар эле? Ооба, мен негизи аябай жаш кезимде, бир 16 жаштарымда келгем, Туңгуч театрына. 16 жашыңызда келдиңиз. Анда секеле кыз болчумун. Анан жолдошум менен да ошол жактан тааныштык. Анан мамамдын сынынан жакшы эле өттүм окшойт. Мындай деп көрбөстү го Жамал апа. Мага мунун эмес жакты. Мага оокат кылып, мага жүгүнүп бары бир кыпылдаган эмес. Мага мунун ачыктыгы, ак көңүлдүгү, бала кыялы, шемчектиги жакты. Таптаза бир жакшынакай жаш биздин үй бүлө болчу кызды көрдүм да. Ошондо демек сиз балаңызга келинди өзүңүз тандап берген турбайсызбы? Экөө сүйлөшүп эле, анан балам алып келип эле. Экөө бир күнү алып келди балам. Анан экөө бири бири жакшы көрүшөт экен, мен түшүндүм да дароо эле. Анан туура кылган экен мен ошондо. Эч кандай ой бул мындай көрөйүнчү, сүйлөшөйүнчү. Өзү табат, өзү кичинекей бала болгондон өзү тандады, өзү жактырды, өзү сүйдү. Бул деле энесине. Ошон менен жаман болгон жок. Сиз болгону өзүңүздүн кеп кеңешиңизди, акыл насаатыңызды айтып эле үй бүлөнүн мындай бекем болушуна салымыңызды кошот экенсиз да. Мен чыным айтайын. Азыр экөөлөйбүз негизи. Көзүндай чогуу. Отургузуп алып аябай мындай бол деп да айтпайм. Мен жашоодо ошу көптү көргөн киши кичине кыраак болуш керек экен да. Мен өзүмдүн мамилемди жакшы болгонго тырышам. Анан албетте ошого жооп табам да. Анан дагы бир жагы, бир жакшы нерсе, Аселдин кыял жоругунун көбү мага окшошуп калды. Бул кайыненин камырынан деген сөз мынакей дал келип аткан турбайбы? Бирок бир менден артык жакшы жагы бар да. Бул өзү деги талант экенин мен билдим. Ырдачы жакшы ырдайт дагы эле. Эме спектакльдерде ойнойт. Анан кийин эме тиги пластикасы жакшы, творческий адам, чыгармачыл адам. Мышлениеси, ой жүгүртүүсү аябай жакшы. Мына кино школаны бүтүп, жолдошу менен кино тартып жүрөт. Мунун бир жакшы жери үйгө келгенден кийин колум минтип отуруп албай, чарчап келдимби, дароо тамак жасаганды берет. Мен барсам эле кухняда тамак жасап эле оокаттын үстүндө дегизби? Анан мен үйгө киргенде эле чуркап барып, эшиктин оозуна мен тиги бут кийимимди чечип кийгизе баштайт да. Мен өзүм ага каршымын. Бирок мунун үйрөткөнүн неберелерим чуркап келип эле мен будума жабышат да. Анан карап туруп, анан ичимен өзүм ыраазы болом. Эми азыр мындай ичиме ачык айтып салып атам. Кийин Жамал апа, сиз ошого татыктуусуз да. Ая эненин баары эле. Сизди көргөндө биз Курманжан эненин элесин элестетебиз да. Анан кийин Асель айтып кетсеңиз,
көбүнчө Жамал апа кинолордо мындай каардуу кайненени, энени мындай каардуу адамдын образын ойнойт да. Үйдө Жамал апа кандай кайнени? Биринчиден ошо кайнене деп айта албайм да. Анткени ооба, эл алдында негизи мам жогоруда айткандай ошо кыялыбыз да көп окшош. Анан негизи эл астына чыкканда кинодо эс алат да мамчы. Ошол жерде полностью баардык мындайча айтканда ичиндеги кыял жоолуктарын бүт чыгарат. Үйдө кадимкидей эле эне, кадимкидей эле чоң эне, анан аябай ушунчалык жөнөкөй. Анан эгерде мамам үйгө келип калганда мен уктап турган болсом, ойготпогула, эч качан ойготпогула, эс алсын деп андай өзүнүн баласынан дагы мындай көбүрөөк мамиле артык кылат. Анан өткөндө дагы ошо мен атайын ошо бир ресторанга алып барып, аябай жакшы сөздөрүн арнап, мен сага ыраазымын деп айтыппы. Это так эмоционально просто. Анан ушундай жакшы сөздөрүн айтты. Ошо сен менин жолумду улатчу сен экенсиң, мен ошону көрдүм деп. Бул эми баарыбыздын да эмоцияга эметип кетели деп коебай, Бул эми адам баягы мен Кудайга ыраазымын. Мен мисалы үчүн жана айтып атпайбы, ошо балдарымды дайыма мен кандай мамиле кылсам, баягы коомду да эне тарбиялайт да. Анан мен дагы ошо балдарым жаман инсан чыкпасын дейм да. Ошондуктан баягы менин атасынын болгон мамилесин көрүп бала өсөт да. Ошондуктан кыз бала да бар, ал да көрүш керек, келинден кандай болуш керек экен, кайнене кандай болуш керек экен. Анан баягы классикадан баягы стереотиптен чыксак, анан ооба, эне менен баладай эле мамиледебиз да. Бул эми баягы көбүнчө үчүн, балким эфир үчүн айтып атат дейт, бирок чынында эч кандай бир мындай бир барьер жок да. Кааласам эс алып жатам, кааласам кетип калам, мага мен шашып атам, тиги тамактын аягын өзүңүз жасап коюңуз деп спокойно да, жөн эле кетип калам. Ал жактан эч кандай бир эме чыкпайт. Сонун келин экенсиз да, Кудай буйруса. Аракет кылабыз. Азыр мынакей көрсөтүүбүз аяктайын деп калды. Жамал апа, сизге мен эркин микрофон бербей кое албайм. Жаштарыбызга, биздин көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Алтындай сөздөрүңүз чачырат. Рахмат. Менин кеңешим, мен көрдүңөр биздин үй бүлөдө. Мен ошо тагдырга абдан ыраазымын да, ушундай Суктанарлык келинди болдум. Кудайга шүгүр, картайганда эч кандай бир үйдө проблема жок да. Мен сураганым эки жактан тең болуш керек. Карынын сөзүн капка сал дейт. Карысы бардын ырысы бар дейт. Картайганда бүжүрөтүп, бурчка такап алып, отур эй, баланы карма отур деп отургузуп койбой. Айылдар да көп ошентет да. Келгенден кийин аны менен сүйлөшүп, эки жака ээрчитип барып, мейманга барып, жогу керек болсо ырдатып, ушундай иши кылып бир адамдык чоң мамиле жасаш керек. Ошондо кайра ошондо жооп болот да. Анан кийин ооруп да калат, картайган киши ар түрдүү болот да. Эң сонун сөздөрдү айттыңыз. Мага режиссер айтып атат, убакыт бүтүп калды деп. Өзүңүздөр көргөндөй, ушундай биздин коомубузда кайнене келиндин ортосунда ушунчалык бир гармониялык мамиле болсо, бул сонун үй бүлө курулат. Сиздерге дагы ошондой мамилелерди каалайм.